Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Насихатта Марвада түз эфирде насихат программасы. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ушул биз Кудай буйрса бирге, ошо бизге бөлүнгөн убакытта ошо элдерден биз темаларды сураганбыз. 4-5 теманы сунушташты. Ошонун ичинде актуалдуу болуп аткан темалардын бири десек жаңылышпайбыз. Эрди катын алакасы жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан суроо, сунуш, пикирлер болсо ошол оодогу номерлерге жана ошондой эле TikTok, Facebook аркылуу дагы берсеңиздер болот. Сиздерден келген суроолорго, биздин сурообузга дин аалымы, 15-тен ашык китептердин автору, 300-төн ашык плакаттардын ээси, коомдук ишмер устазыбыз Өзбек Чотонов. Ассалам алейкум, устаз, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахмат. Эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Алла Таала баарыбызга чын денсаулык, ийгилик, хидаят топ берсин, бизди ар кандай баракеттерден, кырсыктан сактасын, эки дүйнөнүн бактылыгын көргөн насип кылсын. Алла разы болсун. Биринчиден ушул убакыт бөлүп келгениңизге Аллах разы болсун, тыгынга калбай. Анан устаз, бүгүнкү ушул темага өтсөк. Бүгүнкү тема өтө чоң тема, актуалдуу темалардын бири эрди катын алакасы. Ошого бир токтолуп берсеңиз. Кандай болуш керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Бул чынында үй бүлөдө бактылуу болуш үчүн Аллахка туура болуш керек да. Ушу ар ким өзүнүн вазифасын билип, ордун билип, сыйынын даражасын билип, аны жашаса экөө тең бактылуу болот. Анан эгерде оушуп кетсе, анан кийин келип бирөө келип азыраак түшүп калса даражасынан, бирөө өзүнүн даражасын көтөрүп алса, ошондо эң чоң балия башталат да. Анткени ал ойлоп калат, жанагы менин даражам акталбай калды деп. Чынында андай эмес. Алла Таала баардык нерсени жараткан Алла Таала баарын даража менен койгон. Алла Таала биринчи эркектин өзүн жараткан, өзүн. Бул эркек асыл болуп эзиптелет, негиз болуп эзиптелет. Ошо үй бүлөдө эркек негиз болуп эзиптелет. Эркексиз үй бүлө болбойт. Мисалы, эркек 2-3 аял башка болуп деле жашай берет да, үй бүлө болуп. Аял киши өзүнчө эркексиз үй бүлө болбойт, бар бойноштордон тууп алып, анан биткен ал үй бүлө эмес да. Ошон үчүн Аллахка туура болуш керек. Бул жерде жанагындай тең болуп алып, экөө укуктарын тең кылып алып, анан кийин сен кыл, мен кыл, өзүң кыл деген башталат да. Эч бир туура эмес андай. Алла Таала айткан ар-rijālu qawwamūna 'ala an-nisā дегенде эркектер аялдардын үстүндө кожоюн деген. Кожоюн. Ошо эркектин уруксаты менен бүт баары болот. Аял киши өзүнчө көп нерсени жасай албайт. Уруксат жок. Ошондо тартип болот. Эгерде келип аял өзүм билем деп өз билгенин кыла берсе, анда үй бактылуу болуш эч качан мүмкүн эмес. Мисалы, бала деле, кичинекей бала энесине эч нерсе айтпай бир жакка кетип кала берсе, бир нерсе болсо, бала өзү да өлүп калышы мүмкүн, сууга чөгүп. Азыр улам көрүп атат, сууга чөгүп кетип атат. Бала эң башта үйрөнгөн эмес, ападан, атадан уруксат сурап чыгууну үйрөнгөн эмес. Мына сууга чөгүп атат улам. Ооба. Биз келип анан кийин улам айтып атабыз, ата-энелер балдарыңарды кара деп. Меди бала эң баш болуп атпайбы? Бала эң башты кылып мектепке барбай коет. Сабагын окубай коет. Бар бирөө менен мушташып кетет, сууга түшөм деп чөгүп кетет. Дал ошондой, аял да ошондой. Аял ошо эркектин карамагында болгондон кийин, мындай да шариатта мындай. Мына кыз кишини чоңойгочу ата-эне карайт. Анан чоңойгондон кийин күйөөгө өткөрүп берет. Ошо өткөрүп атканда сага аманат деп атканда, ошонун баарын кара. Ошону сага аманат берет. Бунун ден соолугу да, бунун жүрүш турушу да, бунун адеп акылыгы да, мүнөзү да, мындан кийин сенин карамагыңда сага аманат. Бир эле курзагы менен көңүл эмес. Биз жанагы аманат десе эле аны түбө жакшылап багып,
анан көңүлүң карап эле көзүң карап эле туруш керек болуп калды. Жок, андай эмес. Ошо аманат деген эң биринчи аны сага аманат тапшырдым. Ошону кара, сен келип жанагы телефондон бирөө менен дос боло албайсың. Бир жаман подружка менен дос боло албайсың. Бир эркек менен дос боло албайсың. Барып ошол менен сүйүшө албайсың. Ошонун баарын кара. Бул сага аманат. Анын тартибин кара. Келип сен уруксат бере албай, аны улам эле каласа көчөгө чыгып, канча саат жүрүп, кимдер менен жүрүп, подружкасына түнөп, дагы каякта экенин түшүнүксүз түнөп, бир күнү эжесине кетип калат, бир күнү экинчи эжесине кетип калат, бир күнү апасына кетип калат. Мына ошентип жүрүп, үй бүлөсү жок калат. Бактысыз калат. Анан айтат анан ал жаман экен, ал зөкүр экен деп. Жок, мына урматтуу туугандар, мына үй бүлөгө келди, о келгенден кийин ошо үй бүлөнүн тартибине көнүш керек, жашаш керек. Мисалы, бүт нерседе моюнсундум дейт. Моюнсундум дейт. Келип азыр мына ушундай бир алималар чыгып атат. Төшөккө жаткандан башка эч нерседе моюнсунбасын деп. Ушундай бир акмактык эме да. Анда жашаш мүмкүн эмес. Эркек киши кечке чейин иштеп, талааларда жүрсө, кыйналып, аны түн жарымда келсе, ал эч нерсе кылган эмес. Эмне десе, мен сага милдеттүү эмесмин. Мен сага чай куйганга милдеттүү эмесмин. Сага оокат бышыранга милдеттүү эмесмин. Өзүм билген жасайм. Үйдү да шупуранга милдеттүү эмесмин. Ойлоп көрсүң, кечке чейин кыйналып келсең, ана үйүң баары чачылган, жыйналбаган, оокатың даяр эмес, балдар каралган эмес, аялың кечкече соткага чукулап отуруп. Анан кантип бактылуу жашаса болот ошондо? Бир нерсе мен сага милдеттүү эмесмин. Жок, милдеттүүсүң. Бүт бәрінде моюнсунасың. Эркек киши айтты, үйдү таза карма. Үйдө конок дешип келип калышы мүмкүн, мен менен. Конок келип калышы мүмкүн. Дагы башка өзүн негизи үйдү таза кармаш керек да. Анан мен кечке чейин талаада жүрөм, үй таза болбой калат да. Анан ошону бирден жанагындай туура эмес тарбия берип атышты да, жанагы коучтардан, жанагы интернет сабактардан алымдар эле, чоң алымдар эле ушундай сөз сүрүп атат. Эч кандай милдети жок деп. Эч кандай милдет жок эмес, өтө милдеттүү. Мына биздин шариатта эркектин ыраазылыгы жок бир аял бейишке кирбейт. Күйөөнүн ыраазы жок, ыраазылыгы бир аял бейишке кирбейт. Ошо ыраазылыгын тапсын дейт. Пайгамбарыбыз айтты, аял ал эмес дейт, бүт денеси ириңдеп, ошо ириңин тили менен жалап тазалаган болсо да, ыраазылыгын таба албашы мүмкүн дейт. Ушундай кыйын да ол. Мындай нерсе бүт нерседе баш ийсин. Аябай аракет кылсын ыраазылыгынга. Ошо шартсыз намаздарда, зекеттерде, ажызда эч нерсе кабыл болбойт. Болбойт, аны жарабайт. Ошо жанагы шартсыз анын эмеси өтпөйт, ал бейишке кире албайт. Ошо күйөө наразы, Алла наразы. Ногу бизде ушундай деги айтылбай жатат да. Өтө мындай важный да ушул нерсе. Ногу күйөөдө ыраазы кылуу өтө важный нерсе. Ажеке, ошол күйөөнүн ыраазы кылуунун бир мынакей жакшы нерсени айттыңыз да, жана азыр сиз айткандай ошол баягы укугун билген аялдар көп да. Укугун ошол энеси да үйрөтөт, атасы үйрөтөт, же болбосо ичиме аткан сыртыма атпай калып тургу деп кел дейт. Анан ушул баягы күйөөнү ыраазы кылып бейишке кирүүгө бир кандай жолдор бар? Ошо айтып атпайбы, мына бир гана жолу ошо күйөөдү аябай карап туруш керек, наразы болуп калбасын деп. Кабаккашын, баары настроениесин ушу наразы болуп калбасын менден. Наразы болсо мен бейишке кире албайм. Бул бейишти
унутуп калып атат булар. Ошо бейиштин шартынын бирөө ошо болот. Даже намаз окуса да, оруз тутса, күйөө наразы болсо, бейишке кирбейт аял. Буну аябай айтыш керек. Анан келип ойлоп атат да, өтө кыйналып кетет деп. Эч нерсе кыйналбайт. Эркек аял киши барып көчөдө иштеп акча табуусу, мына бул милдеттүү эмес. Тилекке каршы, Жок, тилекке каршы эмес. Булар үчүн сонун нерсе да. Азыр ушул баягы Сен оор мындай болуп атат 5 жыл окуду, 4 жыл окуду, мен кызым иштеш керек. Силер кул болуп барды беле дегендер бар да. Ошондой тескери түшүнүк бар. Ошо түшүнүк бул азыркы биздин түшүнүк мындай болот да. Жанагы мен электе эле токуган эри кыйшык болчу дейт го. Ошо мен электе эле эри кыйшык болчу дейт. Ошо кылайын деп турган. Бул ошол жерде үйлөнүп электе эле ишенич жок болуп атат. Күйөөгө. Мына күйөөдүн вазифасы аялды багыш дейт, караш. Ошо камсыздоо. Анан бирок камсыздаганда биз ойлоп атабыз да, тым эле өтө комфортабельный, өтө мындай бир сонун обеспечение андай. Камсыздоо деп ойлоп атат да. Эч кандай эмес, урматтуугандар. Камсыздоо деген өзү кандай болуш керек? Камсыздоо мына мен айтам, бир сындырым наны болсо үйдө, бир стакан суу болсо камсыздандырып эзиптирет. Суу нан болсо. Жей турган бир нерсе эле болсо, ал эмес, нан эмес даже. Үйдө мисалы бир пияла, кичинекей пияла ун болсо, анан ошо суу турса, ошо тузду даже кошунан келип суралып карызга бышырып жейсе да. Болду, эзиптирет. Багылды деп. Камсыздалды деп окат. Жакшы эле экен да аябай, Ой, азыр королева. Азыр ушундай сонун заман, мына үйдө кара ун эмес, аппак ун. Мисалы мына булар келип ойлоп да, дайым эле ушундай сонун болот деп. Урматтуугандар, аны унуткула. Ал ушул бир убакта мен даже таң калып атам да, ушу кантип ушундай тез убакта биз ушундай сонун баарыбыз мындай бай жашап калганыбызга. Барчылыкта. Таң каларлык да, ушундай таң каларлык. Менин атам айтат, өмүрдө такыр ушул жемелерде 58-жылга чейин, 56-жылга чейин адамдар нан желаган эмес дейт. Нанды дасторконго койгон эмес дейт. Ошо нанды акырын сындырып, ар бир балага бөлүп берип, кичине мындай үзүндү ошону беришет да. Болгон эмес дейт мындай. Мындай заман болгон эмес. Азыр мына ажыке могул Бишкекте байкап жүрөсүзбү? Ташталган жерлерде нандарды иттер жебей калды да. Ооба. Каттамасы турат, нан турат, башка болот. Анан азыр ушул той топурлар болуп атат. Той топурлар болгондо ошо кыздын ата энеси той бер дейт. Аны карыстап, кредитке алып той бергендер бар. Анан баягы ошодон келип аны төлөйм деп алакалар бузулуп атат да, Россияга кетип атат, Европага кетип атат. Ушуга да токтолуп берсеңиз. Ошо мисалы мындай да, беден аял киши күйөөүн жанагындай кыйнаганы улам эле табып кел. Ушуда оокатпы, ушуда жашообу, ушуда квартирабы, ушуда үйбү деген бул зулум. Бул зулум. Мисалы чынында көп кыздар ата энесинин үйүндө эптеп, септеп, жана китайский тапочка, китайский кийимдер менен чоңойгон көбү чынында. Анан күйөөнө келгенде эле тим эле акшайып карап, наразы болуп, акырайып, ыргытып кийимдерди. Ушуда мебелби, ушуда посудабы деп атат да. Эски мода деп, Бул модадан калгандар. Буга тим эле чешский фарфоровый заводтуку мен азыр билем, даже чешскийден да мода башка жака болуп кетти ушу азыр. Японский болуп кетти, кандай болуп кетти билбейм да. Ушундай шарттарды каалап атат да. Жок, андай эмес, урматтуугандар. Багылды дегенде минимум. Мына пайгамбарыбыздын биз өрнөк деп атабыз, пайгамбардын жашоо өрнөк. Биз үчүн үлгү деп атабыз. Эч нерсеси жок.
эч кандай диван, эч нерсе жок. Бир эле кичинекей комната 2 метрге 3 метр мүмкүн. Ошол жерде бир талпак, бир жазык, бир кумган, мүмкүн жана 1-2 пияла. Ошол шартта эч кандай пайгамбарга ушу мени жакпаса бакпай кой деп эметпей, жанагындай жалоо түсүртпөй. Жакшынакай жашаган. Анан биз келип берден эле фантазия. Келип бирөөлөрдүн жашоонун көрүп алып эле, мен да ушундай жашайм деп. Бул жанагындай виллада жашагысы келип, аябай обставленный квартира, аябай модный мебель, модный кийим, кымбат. Анан оокатты чанып, мен ресторанын оокатын жегим келип атат. Ажыка мына суроолор бир катар жооп берип кетели, көбөйүп кетти аябай. Ассаламу алейкум дейт. Экинчи аял алганда биринчи аял кетип калды, үчүнчү аял алганда экинчиси кетип, 2 аялдан 5 бала кетти дейт. Ассаламу алейкум жамаат дейт. Ажыке туура кошулам дейт. Жана дагы башка суроолор экен. Эми баягы кээде тарбия маселесинен болсо керек. Кээде баягы баладан кетет, кээде кыздан кетет. Эми алака маселеси жөнүндө болуп атпайлыбы? Буга кандай дейсиз? Ошо алаканы айттым. Мисалы, бу жерде бүт баары мындай болот. Мисалы, эркек киши чынында үй куруучу да. Үй бүлөнү тургузуучу, негиздөөчү. Анан бунун стратегиясы бар да. Мен келечекте ушу балдарым үчүн, өзүм үчүн үй куруп коеюн. Бир 5 жылдабы, 6 жылдабы, 10 жылдабы үй куруп коеюн. Анан кийин бир жер алып коеюн. Же бир дагы бир нерсе алып коеюн, мен өзүм бага турган. Балдарымды чоңойтоюн, ошо балдар мени баксын деп стратегия, план түзөт да. Ана ошо план менен кете берет. Башка эмесинен эметпей мындай. Алаксыбай. Ана берден аял келип, аялда стратегиялык ой болбойт. Аялда бир күндүк эле. Стратегия деген көп жылдык да, план. 50 жыл, 100 жылдык, Ошо көп өмүрүнө эзиптеп атат да. Мен ошо келечекте ушундайын, 40-ка чыкканча үйлүү болоюн, чоң үй куруп коеюн, 4-5 балалуу болоюн. Ошо балдарым чоңоюп калып, аларды окутуп, анан алар мени баксын келечекте деп план курат. Аялдыкы бүгүнкү күн болот да, эртеңки күн. Бүгүн бәрін қорап салсам, ақшаның бәрін. Бүгін жырғап жашасам, ертең не болса ошо болсун. Анан келип ошонун үчүн урушат да. Эмне үчүн үйгө кооз мебель алып келбейсиң? Эмне үчүн үйдүн бәрин толтуруп салбайсың? Эмне үчүн мындай той бербейсиң? Эмне үчүн Алла чоң тойгонада мага той бербейсиң? Дагы башка болот да. Бүт чачып салуу. Ал эмес чачып салуу турмак, карызга батырып салуу. Ошо 10 жылга карызга батыргандар бар. Анан ошонун негизинде үй бүлө багыш кыйын болуп атат. Келип карыз болуп атат, чет өлкөгө кетип атат, чет өлкөгө барып өлүп калып атат эркек киши багам деп. Барып банкрот болуп атат, түрмөгө түшүп калып атат, дагы башка болот да. Ага чейин үй бүлө бузулуп кетет. Аял башка бирөөгө күйөөгө чыгып калып атат, же башка бирөө менен ойнош болуп кетет, дагы бир нерсе болот да. Ошонун бүт баары жанагындай тойбостук, каниетсиздик, каниет кылбастык, эркектин тауып келгенине каниет кылбаган, эркектин тапканына нааразы болгон аялдар, булар келип ошо эменин бәрин бузат да. Ана ошон үчүн ажырашат керек болсо. Ушу тапканың ушубу, ушулда жашообу деп ажырашат. Булардын баары ойлоп атат, ой, биз демеле жыргап жашаш керек болчу. Күйөөгө тийиз эле, демеле күйөөгө түнү күнү иштеп болсо да, уурдап болсо да, буларды демеле сонун кылып багыш керек экен. Жок, андай эмес, урматтагандар. Жашоо мына күрөш, жашоо кыйынчылык, жашоодо эки жактан кыйналат. Эки жактан кээде ачка, кээде курсагы ток, кээде бар, кээде жок. Мына азыр чында жумуш жок. Бүт ар жакта жүрүү. Мисалы чында азыр
жакшы болуп калыптыр. Бу жерде азыр айлык чоң экен баардык жерде. Стройкаларда айлык чоң. Водитель болуш десе 50 миң сом тегерегинде. Ар бир жумуш ушундай болуп калды. Анан нааразы болуп ошого ушулда жашоо болот. Келип күндөн күнгө күйөөнө жанагындай эме коет да, нааразылык билдирип атат. Ошо да биякта суроо келип атат. Бирүкүн эмес, жакшынакай эле ойлонушат аял киши дейт. Кудайга шүгүр. Эми бар аразында бар да. Бар. Бар. Бардык эмес. Бирок баары чоң план түзүп атат да. Чоң планды. Мен айтам, жөнөкөй жашаш керек деп. Мисалы, мен өзүм жөнөкөй жашаган шартта жашап атам, жөнөкөй шартта. Эски эле лайдан салынган үйдө эч кандай мебель деле жок, жөнөкөй шартта. Ушу жашаса болобу эчки? Вот ошондой жөнөкөй жашаганга үйрөнүш керек. Жөнөкөй жашаганды өзүңө эме кылыш керек болсо, образ жизни. Ошондой жөнөкөй жашайм деп. Жанагыдай вилланы жашайм, 2 кабат үйдө жашайм, өтө модный чоң машина, чоң үй деген баарын, бунун баары фантазия бул. Жөнөкөй жашаш керек адамдар. Жөнөкөй кийим кийиш керек, жөнөкөй шартта жашаш керек, жөнөкөй оокат ичиш керек. Мен мурда эбетчим мактанчу элем, мен биздин сүйгөн оокатыбыз макарон, анан лимонад деп, дүшес деп. Ал убакта дүшес 9 сом болчу. Дүшес 9 сом, анан макарон 14 сом. Ошол менен канча жыл бою дават кылып жүрдүк. Ошо кайерге барсак, ошо эң жөнөкөй шарттарда. Ошондой жөнөкөй шартта жашасаң, пайгамбар жеңил жашагыла деген башка жагандай. Пайгамбар ал эмес, бул дүйнөнү жек көргүлө деген пайгамбар. Бул дүйнөнү жек көргүлө, бул дүйнөнү сүйбөгүлө. Байлык керек болсо, байлык сүйбөгүлө. Алла Таала кедейлерди сүйөт деген. Байларды сүйбөйбү? Байларды сүйбөйт. Эмнеге? Кедейлерди сүйөт. Бай болуп берип жашасачы. Мына байдын бейишке кириши төөнүн ийнен тешигин өткөндө кыйыныраак дейт. Байдын бейишке кириши төө дейт, ийнен тешигине өткөндө кыйын. Мындай фактически кире албайт дейт да, фактически. Шунда кыйын. Ал жанагы бай улам менен бүт тапкан байлыгын баары чачырат, кедейлерге берип салып, улам кедейлерге берип салып, жолдорду коюп, дагы бир нерсе кылып, ушинтип жүрөсө, тапканын баарын өзүнө чоң үй курбай. Өзүнө эч нерсе курбай, адам жөнөкөй адамдардай. Ошондо кирип калышы мүмкүн. Ансыз байдын кириши такыр мүмкүн эмес дейт. Берүүчү кол болуш керек мында. Берүүчү кол, айттым го, жанагындай байлыкты такыр сүйбөгүлө дейт. Эч кандай сүйбөгүлө, эч кимге ошон үчүн жанагы өмүрүңөрдү кетирбегиле. Биз келип мындай көнүп алдык да, ушундай бир ошодон мүйүз чыга тургансып, мына жанагындай чоң тойлор, ар жерден эл көрсүн, эл айтсын. Эл көрсүн, ел айтсын деп ушундай кылса, ошодон пайда түшөт. Андан эч кандай пайда түшпөйт. Ажыкана тойлордо дегенде мына үй бүлө алакасы болуп атпайбы? Эрди катын. Анан азыр ошол кыздын ата энеси ошол жерде барып туруп машина, үйдүн ачышын берет да. Анан бул кандай ушул жашоого? Бул да зыян. Мына кызыма квартира бердим дегени бүттү деген иш. Андай эмеге бул фактически үйдү сындыруу, талкалоо. Ошо үйдү кура элек деле талкалоо. Жөн эле жакшы көрүп берип атат, а бирок ошол эме үй өтө зыян келтирет. Анткени кыз дайыма менин үйүм, менин атам берген үй, менин үйүм дей берет. Автоматически эле. Мисалы, эркек киши канча тапса деле өзүнүн үйүнө аял киргизип алса, эч качан менин үйүм дейт. Аял киши сөзсүз кичине эле бир нерсе болсо айтат, менин үйүм деп. Анан ошон үчүн жана үй бүлөлөрдүн бузулушуна ушул алып келет. Мына азыр жанагы кыз узатуу дегенде ушундай чоң нерсе берип, анан өзүн көргөзүп атат. Өзүн күйөө тараптан өйдөрөөк көргөзөт керек болсо. Мына бул эң туура эмес, урматтуу. Ошо жанагындай
үй бүлө куруп атканда кыз кишини өйдө кылыш, күйөө баладан өйдөрөөк көргөзүш, өйдө экенин билдириш бул эң туура эмес. Бул күйөөдү базынтуу, кордоо. Мына мисалы материалдык жактан күйөө жогору болгону абзел элек. Өзү негизи материалдын баары күйөөдүкү болуш керек. Аял келип, ошол эркектин үйүндөгү бүт шартына көнүп, кедей болсо кедейдей, орточо болсо орточодой, бай болсо байдай, ошонун бүт шартына көнүп, ошого ыраазы болуп, канча тапса да ыраазы болуп, ошо бир сындырым нан тапса да ыраазы болуп жашаш керек. А ошо ыраазы болбой, нааразы болуп атпайбы? Азыр эми мисалы мындай ошол мындай сиздин ошол сөзүңүзгө карама каршы тургандар да көп да. Ана алымдар бар, азыркы аялдар чыгып атат, андай эмес, мындай депчи. Ошо алымдар да, жанагы аялдар да, феминисттер да бүт баары чында туура эмес сүйлөп атат. Мына пайгамбарыбыздын, сахабалардын жашоонун карап көрсө, эч кандай андай болгон эмес. Нааразы болуп, бул нааразы болуш, бул тагдырга нааразы болуш. Күйөөдүн тапканына нааразы болгон, бул тагдырга, Аллага нааразы болуш бул. Биздин мына шариятыбыздын эмеси, Алла Таала рызкыны Алла Таала берет. Мисалы мына ошо күйөөгө байландыңбы, нике деген байланды деге да. Күйөөгө байландыңбы, болду. Күйөөңө эмне буйрса, ошону Алла Тааладан мага буйрукту бил, аны ошого ыраазы болуп жаша. Албетте бул деген күйөө жатып алсын, эч нерсе кылбай эле Алла буйрутуп жатып алсын деген жок. Шариатта күйөө аракет кылыш керек. Анткени багуучу дейт. Эркек киши багуучу. Ошон үчүн аракет кылсын, барсын, элдерде болуп иштесин, элдерден кем калбай. Бирок элдер дегенде мына азыркыдай элдерде эмес, урматтуу угандар. Мына азыркы элдерибиз бул ыймансыз коомдой болуп калды. Шүгүр кылбай калды барга. Болгон нерсесине шүгүр кылбай, байдай болбойсам деп, байдай, дворян. 2 кабат вилла, көтөрөтөт мал, анан кийин кээ бир нерсеси атайын кооздук үчүн эле, элдерде мактаныш үчүн, элдерден өйдө болуш үчүн жазып атат да. Ачка биякта да суроолор келип Ошо атат. өмүрү кетип атат ошо. Абдурахман деген биздин көрүүчү жазып атат. TikToктон чубак бар маалда каякта эле деп. Абдулла Ташиевич деген биздин ошол көрөрман жазып атат. Мыйзам керек, үйлөнүү тойлорду бир кой союп эле өткөрүлсүн деген сунуш. Биринчи чубак ажы бар каякта эле? Чубак ажы бар. Чубак ажы барда биз чубак ажыны телевидениеге биз чыгарганбыз. Эң биринчи мурда интернет жокто чубак ажы келгенде Алла Райым кызын андан чубак ажыны телевидениеге биз чыгарганбыз. Биз колдогонбуз. Биз жаңы Меккеден келгенде биз аябай колдочубуз, жардам берчүбүз. Биздин телевидениеде 10 жылдан ашык чыгып жүрдү. Биз аны колдочубуз, аны жанагындай моральный бүт жагынан поддержка кылчубуз. Ага келип, кээде келип сурачы, ажыке мен катуу сүйлөгөн жокмун деп. Мен айтчумун, эң сонун сүйлөп атасың, сүйлөй бер. Мундан да катуураак сүйлөй бер деп. Анан Алла разы болсун, чынында чубак ажы актады. Ошо биздин элдин эмесин жанагы ишеним актады. Көп кызмат кылды динге. Алла разы болсун. Анан экинчиси Ташиевичтин суроосу. Ошол менен бир кой союп эле бир кой союп жупуну. Ушундай жупуну той бериш керек. Өзү жупуну жашаш керек. Скромный, жөнөкөй. Биз деле кыздарыбыз узатып атканда мына бир койдон эле берип аттык, бир эле кой. Бир кой менен той берип аттык, узатат бир эле кой менен. Дагы буякта да жазып атат, ушу кожо көрсүн тойлордо береке жок. Элдер түшүнүш керек. Ысырап кылчулук бул күнөө дейт. Куранда да жегиди ичкиди ысырап кылбагыла дейт,
Жана дагы суроолор келип атат. Аялды карабай калышты, бутунан носкиди алып бербейт деген. Ал эми чынында туура эмес. Мына аялды совсем карабай коюу да туура эмес. Аялды кордогон туура эмес. Мисалы баары болуп туруп анан кийин аялга алып бербей коюу, аялды жана ачка кармоо атайлап. Аялды оор жумуш берүү, мисалы жанагындай оор жүктөрдү ташытып, аябай жанагындай оор жумуштарга салуу, бул туура эмес. Бул аялдын баарына түзүп бериш керек дейт, же кулдай кылып иштеткен бул туура эмес дейт, жооп берип койсоңуз дейт. Туура эмес, ал эмес. Барып туруп мына базарда иште деп айтканга да укугу жок. Иштетпеш керек. Базарга барып жана муздакка, ысыкка, жанагындай оор жүк көтөргөн, эркектерге аралашып жүргөн ишке даже жибербеш керек эркек киши. Биз эркек киши аялдар ошол эркек киши барып бир жерге барып, оны кафеде иште, аны ойнер иште дегенге да укугу жок. Күнөөкөр болот эгер айтса. Себеби ал жерде ар кандай шарттар бар, ал жерде бөтөн эркектер бар, ал жерде аялдар үчүн бул жерде шарт жок. Бул жерде биз жанагындай ыймансыз коомдой болуп атабыз. Эркек менен аялдын айырмасы жок. Мына негизи аял киши ким дейт? Аял киши мына биздин сүйүктүү жарыбыз, биздин балдардын энеси, биздин ошо жанагы үйдүн куту. Биз айтабыз, мына аял үйдүн королевасы, биз үйдүн ичинде аялга айтабыз, мына үйдүн баарын сен башкарып бер. Эмне эметсең жаза, каалашыңча эз алып укта. Анан бирок кечке чейин ойноп отура бербе. Менет дагы үйдө да таптаза карма, үйдү комфортабельный карма, жакшынакай карма, жакшынакай таптаза кылып оокатыңды тең жаза. Анан бирок жанагындай көчөгө чыгарып, аны бар көчөдө иштеп кел, бар акча тауып кел деген, бул туура эмес да. Биз ага кыйнабаш керек. Бул чында мындай да, булар ойлоп атат, эркек барып көчөдө бир 6 саат жүрүп келсе эле жеп жеңил экен да жумуш. Чында эркектин жумушу аябай оор. Эркек мына такси ойдот эткен киши кечке чейин 10 саат бою ар кандай кишилер менен жанагындай ар бир арасында аябай жаман кишилер бар. Нервный эме бар, жолдо гаи бар, дагы бир нерселер бар, проблемалар бар, чаң, ысык, суук, оор, мисалы жанагы кирпич ташыган, бетон куйган, буттары колдо тоңуп, баары бети башы жарылып, ушинтип иштеп атат. Оңой эмес. Кээде өлүп атат. Мына этажда иштегендер этаждан кой өлүп атат. Жана шахталарда өлүп атат, башка жерде өлүп атат, смертельный болуп атат. Оюнчук эмес. Иштеп атат. Анан ошон үчүн баалаш керек. Бир нерсени эшиктен тауып келаткан. Оңой эмес. Мына кечке чейин оор жүк көтөрүп иштеп атса, анан бул жерде минтип атат да, кээ бирлер бар. Экөөлөп иштесек сүннөт деп. Мисалы кечке чейин аял үйдө отурат. Эки бала болгон, эки баланы карап. Анан кийин кечинде келсе, оокат даяр эмес. Анан кийин бышырганы жумуртка. Анан кийин айтат да, сен жумуртканы сындырып бер, мен болсо сага куруп берем. Мына ушу сүннөт деп. Ушуда сүннөт болмок беле. Ошол булайбыз сачке. Аябай суроолор көп болуп атат. Бүгүнкү темага сурап тургандар ошол эрди катын алакасы жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан ошол темага ылайыктуу суроолорду берсеңиздер. Анан мен ошо боюнча эметейин. Мына башкаруу, мына алаканын ичинде башкаруу бар. Анан ушул суроо келип атат сачке. Арбаңыз агай дейт, аял киши күйөөсүн укпаса кандай мамиле кылыш керек аялына дейт. Рахмат деген суроо. Много аялдар чынында тарбиясы болот. Биздин кыздар тилекке каршы анан ушул темага ылайык, урматтуу бир туугандар, ушул бүгүнкү темабыз эрди катын алакасы жөнүндө болуп атат. Ушул суроолорду дуршак берсек, ато кээде туура эмес дагы суроолор да келип атат. Биз ушул сиздерден кудайыбыз ушул эфирлерди бөлүшүп, лайк басып, жакшы суроолордон берсеңиздер буюрса, биз ушул суроого жооп алып бергенди аракет кылабыз, кудай буюрса. Анан убактыбызда кетип калбайлы деп. Анткени кээде ушул муфтиятка бериле турган суроолор да бияка келип калып атат.
урматтуу мекендештер. Ким жакшы ишти бөлүшсө же жакшы ишке себепчи болсо, ошону аткаргандай сооп болот дейт. Ар бир амал ниетке жараша дейт. Андыктан ушул сиздерден сураныч, мынакей жакшы дагы суроолор келип атат. Аял киши иштесе үйдө ыз чуу болот деген чынбы деген дагы суроо келип атат. Эми негизинен ушу акча да, ошол башкарып кылат да. Мен акча таап атам дегендер бар. Мындай да өзү негизи аял киши зависимый болуш керек. Көз каранды болуш керек. Аял киши өзү таппаш керек. Аял кишинин үйдөгү жумушу жетиштүү өзү негизи. Көп. Көп жетиштүү жумуш. Алда өтө көп адагы. Аны үйдөгү жумуш. Эштегени эркек кылсын. Оор жумуштарды эркек кылсын, жеңилди аял кылсын. Аны ошол гармония деп коет да, ошол гармония болот. Иш ушундай бөлүнүп, үйдү сен таптаза кармап, үйдү сен комфортабельный кылып тур, мен сага бүт барын, мен оокатыңды таап келем, көмүрүңдү, жыгачыңды мен табам. Ушинтип, анан жана гармоничный жашоо. Анан албетте аял келип, жок, мен өзүм табам. Өзүмдүкү, мен өзүм билем. Сенен да көп табам деп анан көчөгө чыгып кетсе, ошондо аябай жанагындай ишеним жоголуп, кызганыч болуп, нааразылык болуп, ушундай болушу мүмкүн да. Себебинде эркек киши, айттым, эркек киши аялына жанагы ата баласына карагандай карайт да. Негизи кандай караш керек? Опекун. Опекун, мына хозяин деп атпайбы. Ошо эркек киши аял үчүн жооптуу деп атпайбызбы. Ошо жанагы аржалу кавамуна аланиса дегени эркек киши анын кожоюну деп. Кожоюну ошо дайыма көз салып карап турат. Мына айттым го, жанагы эне баласын сууга түшүп кетпесин, отту кармап албасын, машинанын алдына кирип кетпесин, жоголуп кетпесин, бирөө урдап кетпесин дегендей, эркек киши аялына да ушундай карайт да. Ошон үчүн аял киши уруксатсыз чыкпасын. Чыкса сурасын, мен мына жака барып келем. Мына жака барып келейинби? Мына жерге. Анткени эркек киши ар бир мүнөттө каякта жүрүү, бир нерсе болуп калбасын, бирөө урдап кетпесин. Азыр аялдарды урдап кетет да. Машина коюп кетпесин. Да бир нерсе болуп калбасын деп кам көрөт да. Анан бирок аны мынагу эме батыш чынында туура эмес көргөзүп атат. Ой, мына кулдай кылып алды, мындай кылып алды. Жок, айлана кул деген настоящий кулчулук, бул иштетүү аялды. Аялына кечке чейин кафелерде 100 кишиге обслуживание кылат, кызмат кылат. 100 чужой эркектерге, чужой кишилерге. Ажеке суроо келип атат. 8 баланын ата энесибиз дейт. Айла жок, аялым ишке чыкты. Бирок бир ызычуу кылсаң токтотосуң дедим дейт. Туура шартпы деп кожоюну жазып атат. Не кылсаң, не кылам деди? 8 баланын ата энесибиз дейт да. Айла жок, аялым ишке чыкты. Бирок бир ызычуу кылсаң токтотосуң дедим дейт. Туура шартпы деген? Туура. Эгерде иштегенден кийин жанагындай проблема чыгара баштаса, анда токтотуш керек. Анткени үй бүлө бузулушу мүмкүн. Мен таптым, мен сенен көп таптым, мен чарчадым, мен сен эч нерсени кылбайм десе, анда үй бүлө бузулушу мүмкүн. Мындай да, эркек киши чынында кээ бир аялдын жумушуна үйрөнбөгөн, ылайыксыз да. Анан кир жууза чала жууп коет, үйдү шыпырса чала шыпырат, посуда жууза чала жууп коет, дагы башка да. Анан ошон үчүн буну менде мына КамАЗ чоң машина. Жүк ташыган. Жүк ташыган. Мен айтам, мына эркек КамАЗдай. Bunun üstüne taş taşıysın, kum taşıysın, toprak taşıysın, lay taşıysın, köң taşıysın. Көчөт taşıysın. Büyük barın taşıysın. Alma taşıysın. Çoğun armatura, temir tezekte. Легковой машина, аял легковой машина. Аябай қос, симпатичный, таптаза, жалтырақ, соның краска. Вот аял да ушундай, аял сулуу болуш керек. Үйдө бирок, көчөдө эмес. Сулуу болуп, сулууланып, таптаза болуп, аябай жакшынакай кийинип, үйдө.
көчө суланып чыкса болбойбу? Жок, көчөдө болбойт. Көчөдө бирөө уурдап келет, угон автомобиле. Ошо аял үйүндө муну кооздонуп, сууланып, таптаза болуп, таранып отурса болот. Анан ошо аялга жеңил жумуш бериш керек, легковой машина. Легковой машина мына адамдар ташыйт го, ошондой балдарын ташысын. Балдарын көтөрүп жүрсө болду. А эркек киши жанагындай аябай оор жумуштарда эмелеп жүрөт да. Анан ошо жанагы оор жумушка иштеп алып аял нервный болуп, фигурасы бузулат. Мына оор жумушта аялдын фигурасы бузулат, урматтуу угундар. Мен силерди жаман көргөнчө айткан жокмун, оор жумушта иштебе деп. Мына базар чынында оор жумуш. Будан грыжа болосуңар. Грыжа дегени мына белиле грыжа эмес, курсактын да грыжасы болот. Курсак даңгайып кетет. Оор нагрузкадан курсак шишийт, курсак чоң болуп кетет. Фигура талпайып кетет, баягы кетип калат. Бүт жанагы кымча белиңер жоголот. Нервиңер жукарат. Сууктан оорулар болот. Бүт жагына оору. Өзгөчө жана муздак бетондон аябай муздак эми бүт сөөктөрдөн жана женский органдардын баары суук тиет. Аябай оор чалып калат. Ажыгы да суроо келип атат. 4 бала караган, 4 баласы бар экен. Ушу кайын журтум жардам бериш керекпи дейт. Балдарым кичинекей дейт да. Анан бул учурда кандай? Ким жазат? Аялбы, жерге? Аял киши жазып атат. Нурзат деген биздин көрөрман. Күйөө бар. Күйөө бар окшойт ооба. Эми мындай ата-эне, бир тууган деген эгерде колунда бар болсо, ата-эне мүмкүн жардам берсе, өзү деле ансы деле ата-эне баласына жардам берсем дейт өзү. Бир гана келин ошого жана татыктуу болуш керек да, жанагындай келип алып туруп, сен ата-энең бизге кереги жок, ата-энеңден алыс болойлу, ата-энең эмне эле улам эле келе берет дебеген болсо, ата-эненин ресурсун келин колдонсо болот. Келин ата-энеге эме болуп алыш керек да, мындай жакшы көрүнүп алыш керек. Анан келип ата-энеден сураса аябайт эчким, кайната кайнына. Анан бирок жанагындай туура эмес мамиле жасап, баланы ала качып кетип, анан барып алып бир квартирада кыйналып жүрсө, анан кийин сураса албетте жардам бербей коюш мүмкүн да. Анан мына бир туугандар жардам бериш керек. Бир туугандар албетте жана келингер бир тууганын баарын кубалап жүрсө, эч кимдин каттатпай койсо, үйүнө кечке чейин өзүнүн туугандарын жиберсе, анда жардам бербейт эч ким. Анан ошо жалгыз эркек анан колуна түшөт. Анан аны келип алып кайын журту келин менен кошулуп кыйнашы мүмкүн да. Бирок жана келин кайрымдуу болсо, кайната кайнына менен жакшы мамиледе, оосундар менен башкалар менен жакшы мамиледе болсо, алар жардам бериш керек. Бул адамгерчилик. Адамгерчилик ошо бири-бирине, адамдар бири-бирине жардам бериш керек, өзгөчө бир тууганга. Бүгүнкү темабыз ошол сурап атат, буякта эмне тема деп. Эрди катын алакасы жөнүндө сөз кылып атабыз. Өзбек ажы учурунда мент дептир бул жакта. Мент эмес, врач болуп иштеп жүргөн экен го. Эми чала молдо болуп отурат дейт. Ушул молдо грубый дейт. Дагы суроолор көп, жооп берсеңиз. Биринчиден мен молдо эмесмин, урматтуу угундар. Мен жөнөкөй кишимин. Адамдар ойлойт мен молдо экен деп. Мен молдо эмесмин, урматтуу угундар. Мен жөнөкөй эле мусулманмын да. Мен врач болуп, мен мына динди үйрөнгөнүмдө мындай болду да. Эч ким жок да мечитте, бир да кыргыз жок. Мен мединстан мугалим болуп, Врач болгонсуз негизи. Ооба, врачмын, анан мединстан мугалим болчумун. Анан кийин чоң мечитке барам, бир кыргыз жок. Анан ажыга кетип барсак, ажыга элдин баары кетип атат. Баары кавказдыктар, даргин, лезгин, уйгур, дунган, бир кыргыз жок. Анан мен ойлодум, кыргыздын баары дозокко кетеби. Анан ошон үчүн айттым, мындай болбойт экен, кой, мен барып анда илим алайын да, кичине элди чакырайын деп. Анан мен ойлодум, молдо. Мен урматтуу, мен эч качан молдолук кылган жокмун. Бир да кишиге жаназасын оккон жокмун, урматтуу. Турмушка чыкпай эле, жашасам болобу, урушпай жооп берип коюңузчу дейт.
Жоқ, тұрмышқа шықпай жашаған бұл арам. Арам деген тыю салынған деген болбойт бұл. Бұл жерде ешқандай жоопкерчилик жоқ. Бұл нике деген байлоо деген сөз. Бұл сага жанагы кольцо коет го бүрчөн. Ошо силерге байлап берүү. Ошо бир мужикти силерге байлап берүү. Мужик сен мага ким элең деп коет. Эч ким эмессиң дейт, да? Аял гүл сыяктуу да дейт. Гүлгө суу куюп, отоп, сугарып турсаң, жакшы өсүп, жакшы гүлдөй берет дегендей деп. Дагы туп-тура. Мына аял гүлдөй деген мен плакат жазгам. Ошо гүлдү аябай жакшы караш керек. Отоп, жанандай суу себип, удобрение берип, ошо жанагындай аял кишиге подарок алып бергиле, шакек алып бергиле, цепочка алып бергиле, көйнөк алып бергиле. Бирок жанагындай өтө ашыра эркелетип жүрбөгүле, өтө эле ашыкча эмилтпегиле. Орточо мамиледе болгула, апаңардан өйдө койбогула. Атак уруксат. Чынында мындай да эркек эгерде аялын жакшы көрбөсө үйлөнбөйт. Аны ошон үчүн эркектин баары эле аялын жакшы көрөт асылында. Аны аял келип жанагындай ар нерсесин келип претензия кое берип, өзүнүн правасын качать этип бергенде ошондо жаман көрө баштайт. Эмесе өзү моундай да аял өзү жакшы көрүнгөндү үйрөнүш керек. Жанагындай как стать любимой дейт го. Канчып сүйүктүү болосуң. Ошону үйрөнүш керек. Ушу бир кишинин жүрөгүн таппаган аялдар айтам да, бир кишинин жүрөгүн таппайт. Ошо бир эле кишинин жүрөгүн ачкычын тапса, болду. Ал сага кечке чейин кызмат кылып, сени сүйүп, урматтап, өзү кийим кийбей, сага кийим алып берет. Өзү жебей алып келип берет сага. Ошо жана жеп аткан көрүшүн жарымызын кой мен ушуну аялым алып барып берейинчи деп. Мен аялым жезинчи дейт. Буякта да суроолор аябай көп келип атат, жооп берип атат бирине бири. Мужик жок да баары эле бош эмес деген ошол биздин Айжан деген көрүүчү. Жана ошондой эле мужиктерге экинчи, үчүнчү болуп тийгиле анда. Чында мужиктер аз өзү. Айжан азыр көрүнүп калды. Эртеби кечпи сизди да барар жериңиз 2 метр жер, туяк калтырыш керек деген кайра жооп берип атат TikTokто дагы. Биздин ушул 4 мүнөттөй убактыбыз калып турат экен. Ошол эми суроолор өтө көп. Темабыз чоң, азыр эми кызып атат бул жакта. Мындай да чынында жашоо керемет дегендей, ошо бир кишинин жүрөгүн тапса, жыргап жашаса болот. Анан эми мындай да кыздар ойлойт, мен күйөөгө тийдим, болду эми вечно мени сүйүп эле, эле эч нерсе кылбасам деле жыргатып эле жүрө берет деп. Андай эмес. Мына күйөөгө тийгенден кийин урматтуу мындай силер келип алып паразит болуп жатып албагыла. Силер ошондон баштап наоборот сулуулана баштагыла. Ошо күйөөңөр силерди келип жана чанып кетпесин. Силер кыз кезиңерде эле шпаклевка сүртүп, аябай мындай сонун көрүнүп, диета кылмап фигураңар сактап келип анан кийин күйөөгө тийгенден баарын таштап туруп, бир семирип, фигураңдын баарын балчайып, анан кийин чачыңарды жуубай, тарабай, өзүңөрдү карабай, жүрөсүңөр сүйөт атасыңарбы? Наоборот, ошо жанагындай постоянно мени жакшы көрсүн, андан да жакшы көрсүн деп, аракет кылыш керек. Келип анын сөзүн табып, анын тилин табып, канткенде ал жакшы көрөт, мени жакшы көрөт. Күйөөм канчам ал сүйүнөт, канчам ал мени сүйөт деген аракет кылыш керек. Асыл келип алып, ойлоп атсаңар да, болду эми өмүр бою мени сүйө берет деп. Силер ошо эч нерсе кылбасаңар деле, өзүңөрдү карабай койсоңор деле, үйдү жыйнабай койсоңор деле сүйөт ойлосоң, андай эмес. Сен үйдү келип жыйнабай койсоң, 1 минус. Тамагың өз убагында бышырбай койсоң, 2 минус. Өзүңдү таза кармабасаң, 3 минус. Болду, анан кетип, анан сенен иренжийт, анан качат эркек. Эмне деген аял деп, бул таза эмес, мындай грязный аял экен. Ыплаз аял экен, жалкоо экен деп качат да сенен. А силер келип жакшынакай болуп,
Эми чынында бир эле үй. 2 комнатабы, 3 комнатабы, бир эле үй. Ошону таптаза кармагыла. Приятный болсун. Өзүңөрдү таптаза кармагыла. Силерден жакшынака сонун жыт жыгып турсун. Гүл гүл. Гүл болгула. Силер келип алып, эч нерсе эметпей, өзүңөрдү жуунбай, таранбай, тишиңерди жуубай, үйдү да жыйнабай отурсаңар, ким жакшы көрөт силерди? Албетте ал ачуу келет, качат силерден. Силерден жиркене баштайт. Мына ошону биздин аялдар жакшылап билип алгыла, урматтуугундар. Билип алгыла, силер ойлобогула, мен бир экөө тууп берсем эле, болду, магниттей жабышып жүрөт деп. Керек болсо мурду бир жаман жит келсе эле ренжи баштайт, кача баштайт силерден. Ошон үчүн мына үйрөнүш керек. Үйүнүңөр сонун болуш керек. Вот міне үйүнүңөр приятный, ал келип силерди укканда міне ой, сонун музыка уккандай болуш керек. Силердин үйүнүңөрдү укканда. Ал ошо силерге качып келиш керек жумуштан. Алла разы болсун. Жумуштан эртерээк чыксам, эртерээк ушу гулечкама барсам, же дагы бир сонечкама барсам деп учуп келиш керек. А силер келип, аны мындай кабана киттей тоссоңор, келип алып туруп, келгенде эле кана акча, каякта жүрсүң, деп отурсаң, Күйөө таап бериңиз анда дейт. Иә. Күйөө таап бериңиз. Урматтуугундар, мына чынымды айтам. Азыр толтура жакшы, сонун жигиттер бар. Мына кайрылгыла, мен силерге тауып берем. Бирок шарт ошо силерде нормальный болгула да. Мына азыр 20дан баштап 40ка чейин 10 чакты кандидат бар. Сонун гарантия берем. Вот. Гарантиясы менен экен да, кепил. Гарантия баары жакшы. Ушундай мындай бейчеки жүрбөгөн, намаз окуган, иштеген иштери бар. Даже 40-50дегилер да бар. Келгиле, мен силерге тауып берем. Эгерде кааласаңыз, экинчи, үчүнчү болуп десемде деңерде тауып берем силерге, давай. Ачке, Алла разы болсун. Абдан биздин көрүүчүлөр дагы суроолорду аябай көп жазып атат. Ал жерден өздөрү жооп берип атат. Негизги баягы бул айтыла турган маселе да. Баягы шариятта шарм жок дейт. Мен многу эмеге Facebook жанагы эмелерге аябай ыраазы болотмун. Ошол жерде адамдар бири-бирине жооп берип аткан, мен ошо керек болот мага. Ооба. Бул жакта ошондой болуп атат. Мына Бактияр деген жигит чыгып атат. Эми насип жакшы ишке себепкер болула дейт. Ким жакшылыкка себепкер болсо, ошону аткаргандай сооп болот дейт. Бул эми жакшы адамдарга себеп болушта чоң сооптур да, агай. Анан бир жыйынтык тап бериңиз эми. Эфирге соңуна келип калды. Мына урматтуугундар, үй бүлө деген өтө баалуу нерсе. Бул түбөлүктүү, силер жашаганда мына түбөлүктүү жашайм деп жашайсыңар. Ошон үчүн мына бири-бириңерди карагыла, сыйлагыла, урматтагыла, бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кызмат кылбасаң качып кетет. Күйөө да качып кетет, аял да качып кетет. Кызмат кылгыла. Анан бирок слишком эме төрбөгүлө, требовать этөрбөгүлө. Өтө эле эле буну да алып бер, тигини алып бер, мындай шарт кылып бер, эки этаж үй салып бер. Жок. Эң негизи мына коля барбы, мужик. Ошо колядан жанагындай болушунча максимальный ошодон пайдасын көргүлө. Бул коля чында пайдалуу. Мисалы күйөөдү сыйлабай жатат. Күйөө деген көп пайдасы бар. Ойлоп көрсөң, бир кишини сизге Алла подарка берди. Алла, урматтуугундар, нике деген силерге подарка, мужик. Бир мужик, эки көзү чарадай, эки бети табактай, 6 саны аман, көп ишти жасай алат, сүйлөсөң сөзүңдү угат, сага приятный нерсе жасайт, кучактайт, сени ойнотот, сени карайт. Не деген немат бул? Чоң немат. Анан ошону келип, тепкилеп туруп анан кубалап жүрөт. Анан кийин өз жалгыз шөмтүрөп жүрөт да. Андай болбогула. Мына силер күйөөгө чыккандан кийин, урматтуу кыздар, ойлобогула, бүттү, эми болду, коля жөн эле, мен жөн эле жүрө берсем эле коля мени сүйө берет. Жок. Сен аракет кылышыңар керек. Жагынышыңар керек. Даже сүйбөй үйлөнүп алса, ошо жагынып отуруп сүйдүрүп алышыңар керек. Мына ошондо жашоо сонун болот, жашоо керемет болот. Рахмат, устаз, Алла разы болсун. Коомдук ишмер, бир нече китептердин автору, врач агайыбыз Өзбай Чотонов болду. Алла разы болсун. Бүгүн сиздер менен чогуу биргеликте ушул
эрди катын алакасы жөнүндө сөз кылдык. Көп суроолор келди. Айрымдарын бере албай калдык. Андай болсо дагы сиздерден кечирим сурайбыз. Менимче ошол буюрса бул эфирлерди дагы YouTube'дан кайталап көрсөңүздөр болот. Марва Насихатты издеп. Кыргыздар көйөлү, жигиттер үйлөнөлү, кыздар турмушка чыгалы. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Кудай таала ниеттерди кабыл кылсын. Кыргызстаныбыз 7 миллиондон ашып, ушул 70 миллион болсок деп тилек кылалы. Андыктан дүйнө жүзүндө көп болсок, ошо көпчүлүктөн жакшы адамдар Кыргызга дүйнөгө кызмат кылган адамдар чыгат. Үй бүлөбүз тынч болсун, мекенибиз тынч болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деген максатта насихатты жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча Алланын саламы, тынчтыгы, берекети сиздер менен болсун.